Assalamu alaikum. Бүгін азыр біз Кичөрүктүү айылы менен Орто Өрүктүү Ойтал айылынын көлжээкти карап тартып аткан кезибиз. Бул жерде эми мына балыкчылардын ушундай болгон торлору жатат. Бул Кытайдын торлору. Эми ушундай элестетиңиздер, көлдүн ичинде канча деген километр деген торлор жатат. Быйыл мораторий жарыялаган жылы мына мусурлар ушундай жатат. Көпчүлүгү мына бул жип байланган. Эмне деген бул кимден калган деп сурасаңыздар, бул балыкчылардан калган. Анткени мындай табиятка болгон кайдыгерлик бул жакшылык алып барбайт. Мына ушундай белизнанын бутулкалары тор жууган жана ошондой эле моторный лодкадан калган бутулкалар, майлар, мунун бардыгы экологияга биринчиден зыянын тийгизип атат, экинчиден биздин ушундай кооз ысык көлүбүзгө сөзсүз түрдө залалын тийгизип атат деп бул Кыргызстандын ар бир жараны толук айтылат. Мына караңыздар, бул белизнанын дагы бир экинчи бутулкасы мына. Эми ушундай көрүнүш Кыдыр ата көлжээкти бойлоп толтура. Мындай көрүнүш боло берсе, бул ар кимибиз мына карасаңыздар, жөн бутулка эмес, бүт бардыгы байланган. Мунун бардыгы эмнеге? Балыкка. Балыкты дагы ушунчалык акыркы убакта, акыркы жылдар ушунчалык кордой ичти десек жаңылышпайбыз. Мына кээ бир айылдарда, каждый айылда, каждый үйдө кайыктар бар, кымбат кайыктар бар. Көлдө балык мындайчыканда көлдүн балыгын каалагандай кармап, каалагандай сатып, каалагандай байып атышат десек жаңылышпайбыз. Ушуга бир экотех инспекция жана ушуну кароочу мекемелерге кайрылат элек. Ушул нерсени тез арада тартипке келтирип, туура жагына чечип бербесеңиздер, бул жакында ушундай болгон көрүнүштөр кайталана берсе, бул жакшылык алып барбайт. Албетте бул кишинин ден соолугуна да зыян. Келечек муундарга биз татыктуу үлгү болуш үчүн мындай нерселерди сөзсүз алдын алышыбыз керек. Үчүнчү бутулка мына. Азыр биз ушу 100 метр баскандагы ушундай көрүнүш болду. Ал эми элестетип коюңуз. Дагы көп баса берсек, дагы кандай көрүнүштөр болмок. Буга тез аранын ичинде чара көрбөсөк болбойт. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны көлдүк болобу, кайсыл жактан болот? Мен кыргыздын жаранымын деп, мен кыргызстандыкмын деген жаран эч убакта мындай адепсиздик, тартипсиздик мамилеге барбайт деп ишенем. Жана кайдыгер карабайт. Ушул көрүп аткан видеороликти башка группаларга жана башка соц тармактарга жиберип койгула. Анткени көл баарыбызга керек. Жеке эле көл эмес, Кыргызымдын ар бир жери тазалыкка, татыктуу